Можешь закрыть окно? Салам алейкум. Каяка барасыз? Каяка барасыз? Чыпалак, жакшылык. Мен айылыма Зейнеп Шакеевичке билесиң аны. Жетпей көбөлдүм. Кайсыл жерден кирем? Кантип эми кетем? Салам алейкум достор. Биз бүгүн Жетурдун официальный салонунда турабыз. Эрлан байке, дашың кандай жүрөт? Ассаламу алейкум. Дашың буйрса аябай жакшы ойдогула жүрөт, бирок бул меники эмес. Меники жакшы жүрүп атат. Биз азыр башка биздики өңү серия билесиң. Ооба. Бунун кара экен, ушул карасын азыр биз сиздерге тест-драйв кылып көрсөтүп беребиз. Азыр Кыргызстан рыногуна миңдеген машиналар кирип атат, бирок акыркы убакта эсенге алып аткан машиналардын бири ушул Жетур жана ушул Жетур Дашык машинанын бири, потому что бул машина Lamborghini Urus'ка окшош жасалган. Бүгүн Эрлан бай көкөбүз ушул машина менен сонун обзор кылабыз. Жөн эле обзор кылбастан биз жөнөкөй адамдарды да салып үйлөрүнө жеткирип ташыйбыз. Өтө кызыктуу болот, э? Кызыктын баары алды да. Эрлан андаш машинанын катуу жүйткөн мурда мойкада иштегенди билбейм. Азыр бир аз сабыр кылыш керек. Неге? Жибисиң да. Серьезно? Ушундай да опыт барбы? 10 жыл мурда машина жугам, ошондон бери машина жуу эле экенмин колго. Мойка иштеткен байкелерди 30 сомго жууп бүтө албайсың да атат. Но Эрлан андаш жууп бүтөм да атат. Көрөбүз анда. Ал кантип чечилет билесиңби? Кантип чечилет? Кайра 20 сом салып коесуң. Базарда. Мен өзім кызмат кылайын десем эле Эрлан байке менин колуман ала калып уялтып атат. Келберсизчи, инелериңиз турганда. Караңыздарчы. Ушундай салондон машина алып туруп жууган барыңыздарга насип этсинчи. Между прочим, 1 жыл мойкада иштегенмин. 1 жыл мойкада иштедиңиз, э? Америкадабы? Канча сомдон жуйт ал негизи биздикине салыштырмалуу аякта бир машина? Саатына $12 алчумун. Саатына $12 болгондо канча сом болуп калат ошондо? 1000 сом болуп калат экен да. 900 бирдеке сом болуп калат экен да. Базар нет. Ушул машина менен шаар тургундарына кызмат кылабыз. Открой люк. Реально что ли? Базар нет. Кетти го бул жагы. Эми бул машина тууралуу айта кетсем, эң биринчиден аябай жакшы, жаңы. Мындайча айтканда, могу Кыргызстан биздин жолдорго аябай ыңгайлуу машина десем жаңылышпайт экенмин. Себептен бийиктиги дагы бул машина өзүңүздөр билесиздер, бийик да, мындайча көп жерге мындай батып да кетет. Ушу көлөмү боюнча дагы аябай мындай туура экен да. Ичи дагы бирок ошо карасаң аябай кенен, өзүң да кенен сезесиң. Көргөн жакындарыңызчы кандай реакция беришти? Мисалы, машина кызыгып карагандар болду шаар ичинде? Албетте, көргөндөр таң калышат, эмне деген машина деп. Анан албетте баасын айткандан кийин аябай таң калышат. Ушундай баага, ушундай жаңы машина алсак болот экен деп. Дагы да. Ушундай комплектация, например. Закрой люк. Мындай нормальный адамча айтсаң, бул деле эме да, мындай вежливо да. Машина болгону менен мындай нормальный тилде айтыш керек да, мындайчы тилди чайнабай сөздү туура айтсаң, ошондо жабат да. Анда биз азыр глобуска кирели, урматтуу көрүүчүлөр. Антпесе бул камера түшүп калып атат, кайра чаптап алалы. Камера сотмуш көргөзөт экен, э? Камерада улабай нормально болгондо. Урматтуу достор, скотч керек бизге, скотч. Чай чейин деп атам. Суп ичип алалы, э? Скотч.
машина. Сонун машина экен. Кана. Ерлан андаш скотч тапты. Скотч таптыңызбы? Билгис мырза, сизде сөз кезеги. Если говорить по автомобилю именно Jetour Dashing, машина на самом деле достаточно простая. Здесь по технической части нет ничего необычного, что напугало бы нас, людей, да? Особенно кыргызстанцев, которые привыкли ко всему простому и к таким машинам, где нет ничего необычного. Но здесь есть все-таки фишки, особенности, которые понравятся каждому кыргызстанцу, я бы сказал. Потому что, ну, для нас это в какой-то стати нонсенс. Потому что видеть, как по голосу открывают окна, открывает люк, ставит музыку, кондиционер и тому подобное, это что-то новое. Есть в этой машине камера 360 с прекрасным качеством, что позволяет безопасно управлять этой машиной. Бывают такие случаи, когда, допустим, едешь и не замечаешь бордюры с правой стороны и тому подобное, а эта машина все видит, все сверху показывает. Да. Сигнализация — это отдельное, так сказать, удобство. Есть автозапуск, объем 1.5, также есть объем 1.6. Азыр биз бирөөнү алалы, каяка жетип, каяка барам десе, ошол жака таштап, общение кылып барып келе алам да. Жетурда. Азыр ким болсо дагы жолдон алалы, үйүнө чытай келе алам да. Ассаламу алейкумдар, саламатсызбы? Кыздар, бекер такси. Жеткирип коелду атабыз. Ооба, каяка барасыздар? Жок, биз деген бир жакшы видео тартып кылы, если мүмкүн болсо чытап коебуз ошо как раз. Сүйлөшкөнчө. Ким барасыздарбы? Бекерге, бекер жеткирип коелду десек дагы. Сен бар. Бекер такси, бекер. Бекер такси. Каяка барасыздар, чоңуз? Бекер, коркпоңуздар эч качан. Эч качан да. Мына урматтуу көрчүлөр, мына чын жүрөктөн таштап коелу десек деле, биздин эл мындай жок, ишенбейсиз эмес, биз мындай башкача калыппыз да, биз мындай уялып өрөбүз да эми. Достор, мына өзүңүздөр көрүп, байкап турганыңыздардай эле, аябай кебетеси боюнча да аябай мындай баардык машиналер келе окшошо бербейт. Өзүңүздөр көрүңүздөр, каршы дизайны кандай, фаралары сонун, өзүнчө эле акула. Акула. Жана Lamborghini Urus бар го, ошону дал мындай жатканда окшоштуруп жазышкан да. Биз билесизби, биринчи жолу Эрланбай көкөбүз Jetour алабыз деп салонго киргенде, ушул машина көзгө урулган биринчи эле. Анан Эрланбай айтканда, "Канат, сен бизди $70.000 машиналарга алып келип алган окшойсуң го" депчи. Анан биз ичине кирдик, ценасын уккандан кийин аябай сүйүнүп, Эрланбайга дароо бир күндүн ичинде чечим чыгарып туруп, ойлонбостон алды. А сиздер дагы деле ойлонуп жүрөсүздөр. Урус азыркы күндө аябай көп адамдар алып атат деп атам. Ошол бул да Jetour салонундагы жетишкендиктер дейм, аларды куттуктайм, азаматтар. Ошо ушундай бир жакшы жаңы машиналарды алып келе берсе, биздин элибизде эле колдоп, ушундай жаңы машиналерге олтуруп айдашат деп ойлойм. Мына өзүңүздөр көргөндө карасаңыздар, бийиктигин ар бир жолубузга ыңгайлуу. Мен айдап жүргөнүм 2 ай болду, аябай өкүнбөйм. Мага аябай жагып атат. Ошо баарыңыздарга ушундай жакшы нерсени сунуштайм. Бул машинаны айдаган эле эмес, артына да отургум келет экен. Машалла. Комплектация жинде. Азыр бул мага окшогон эле адам мындай сезип атат болуш керек, машинанын өзгөчөлүгүн. Анткени мен отуруп мына салондорун кармап билип атам да. Караңыздарчы салондорун. Туп-тунуктугун, тазалыгын жана аябай стилине жасалган да. Монт артта отуруп эле аялың менен же девушкаң менен, мейлем девушкаңды айтпай эле коюнчу, отуз келип калдым өзүм деле. Аялың менен кетип баратасың. Айда. Аябай сулуу экенсиз. Jetour менен таштап койбоймунбу сизде? Jetour менен үйүңүзгө таштап койбоймунбу?
Ақтауға чейін аябай Ағордого барам. Сен ак көйнөк кийсең аябай чоң кыздардай көрүнүп калып турбайсыңбы? Это она моя соседка, короче. Я раньше жил в Агордо, сейчас живу в Агоргодо после. Ё-моё, кыздар, сами скажите что-то. Привет, Жетур. Можешь закрыть окно? Ё-моё, почему? Сен бұны өзіңе алышың керек екен. Обязательно. Мен Аябай жақсы уақыт екен да, да? бул кызды алышың керек экен дейин, мага айтып атканда отпоймун мен. Сиз машинаны алыш керек экен дедиңизби? Мен два в одном айтып атпаймын. Два. Канчанчы кызы? Айтсам таң қаласың ата. Таң калбайсыз? Айтар. 2007. Привет, Жетур. Девушкам правильно этот 16 лет? Тебя не обманывают. Они правильно сказали, короче. Это 2006 года. Кыздар мейлі, аябай искренне экенсиңер. Учеб, жақсы оқып. Реклама болбосо деле жеткирмекпиз силерди. Сонуңуздар экенсиздер. Все, чоң рахмат. О, давайте. Assalamu alaikum. Кая корос? Салам алейкум, кандайсыз, братан? Кандайсыз, жакшысызбы? Эрлан андашты бар артта. Салам алейкум. Кандайсыз, жакшысыз? Кандайсың коюм. Кошташарбы? Мен жеттигенден 15 километр. Аркы өтүнөр менен. Сыздашты бой жагында. Кеттік пе? Кайка ортасың? Сиз каяка ортосуз? Обзор, видео. Эски вокзалга мен кандай айылбайсыз ата. Бияк эски вокзал бияктабы? Элге түшкөндө жалайын тыянда. Жүрүңүз, отуруңуз. Біріншіден көргеніңізге қуаныштабыз. Аябай мына көчеден кетіп бара жатсақ, біз азыр айырмай бір айланып келдік тияқтан. Көрішкенге қуаныштабыз. Бұл азыр қол тұрған машина деген Жетур Дашинг деген китайский унаулы. Ушул унаны бираз мында элдердин впечатлениясын көрөлү, элдердин ойнугалы деп мына сейилдеп жүргөнбүз шаар ичин аралап. Ошолордун арасында жүрсөк, силер жолугуп калып, сүйүнүп атасыз. Силердин да оюңарды угалы деген жакшы бир ойлор менен токтоп калдык. Ата? Кандай саарың, жакшыбы? Денсаулыктар Жакшы. чыпалак жакшы элеби? Мен Кудай берген таланттем бар. Талант. Мындай жок болчу дүйнөдө мен башка чыгайын өзгөчө чыгайын. Мен жекеле рекорд эмес, бүт эле бутул жагынан тааный берип салмасанчы. Устубесин, Андан акындай ырдап да коёт, бирок жезден өз жагынан сабырсап да койбой. Ал негизи рекордтун эмесинде президентинде мындай ойлоп чыгуучу билен тороо жагынанчы. ар бир адамдын өзүнүн бир таланты бар. Мисалы мен деле чыпалагым менен эчтеке кыла албайм да. Мен бул эми башкача да Брюс сыяктуу жеткиндер деп атпайбы? Конечно. Жүзүнө жок да мындай Кытайга барып деген ой бар, просто чыгын албай атпайм мындай. Озон аштырып чет. Консуларынчы. Буюрса, сага да ишиңе ийгилик, молодец. Мен жактан чыгыптын Саат районунан. Атабековден да катуу деп айтып атат элдин баарычы. Омирден димот спортман чаңнатып атат дейт да, постоянно көрөм да сени. Өзүңө 85 турбайсыңбы? 87 кичине жаш. Мен 86 да, ошо жашта турбайм. Мен 85 мүмкүн негизи. Ошо мен жактан чыгып атып туруп, менин айылыман Зейнеп Шакеевичкан билесиңби аны? Кирстен. Ошоктон болот мен жактан. Атактууларым ошо, мен аркы кошунан канге чыккан канкерчи Токмоктон. Бер жактан сен чыгып атасың Красноярсканчы. Сиз деле чыгып атасыз аяктан. Ортодон рекорд мен чыгып атпайын деп коймун. Рахмат. Ошондой болуп койчучу. Аласызбы, сени көрүп токтоп калганга кубанычтамын. О, сизди көрүп сүйүнүп кетпеппи? Зарылбек байке. Бир куплет ырдап койбойсузбу анда? Ошо ырчылар менен андан Эрлан байке да ырдайт. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм, таң алдына жетпей көбүлдүм. Канча сулуу кыздардын кирпегинен көз жаш болуп, кирпегинен көз жаш болуп, кирпегинен актың үзүлдүң деп койун. Браво! Жакшы. Сонун ырдайт турбайсызбы сиз? Менин ушундай оперден койгондо койм. Үйүн аябай мындай таза экен. О, Жакшы жер аябай таза, мындай ачык. Эрлан. TikTok жаратырдым деп койдулар. TikTokко ырдап смело чыгарса болот экен да. Эми баягы уйкур деле нерсе эмес экен. Аябай сонун. Башкача экен, аяктан келген машина. 0 пробег деп айтпайм, себеп дегенде биз кичине айдап койдук, бир 15 километр жүрүп койдук. 15. Бүгүн бишек бар, полуңа эмне реклама төлөсөң, бул машина жанына келди кырсаң деп. Биз Ушундай
Эрланбай көкөз официальный амбассадорубуз да Жетурдун. Ушундай машина айдайбыз да. Ушундай машина айдагандан кийин элге өзүбүздүн мындай эч кандай жакшы бир мындай впечатленияларыбыз менен бөлүшүп коелу деп чыкканбыз. Жакшы. Бирок аябай кымбат машинада көрүнөт экен, Lexus 570-лерде талаада алдырат го дейм, мына башкача экен да, японский комплектациясы боюнча азыр заманга ылайыктуу аябай эле эмеси жакшы. Не керек, бүт удобство ошондой жазылган да. Бүт бар экен да, техникалык ойдогу терроризм. Несе мен ойлоп чыгарып атам. Привет, Жетур. Слушаю вас. Открывай окно десеңиз. Открывай окно. Bunu жомок койду да. Айтқанда ачты. Роботтор келип калса күндө да. Кыргызстанда роботтор келип баштады да. Ай, здравствуй. Салам алейкум. Привет, Жетур. Закрывай окно. Закрывай окно, пожалуйста, Жетур. Умоляю вас. Закрыть окно. Мен укпай алам го деп койсо. Мен жаңы отуруп атам да. Сен үйрөтүп койдуңар да мага. Эме, Зарылбек байке өзүңүздүн жазган ырларыңыздан окуп бересизби? Өзүңүздүн. Өзүм жазган ырларымды TikTokко чыгарып атпайм ба? Жанакы өткөндө бир сүйүү жөндөрлөрүмдү коюмбу? Алар укту уже. Блокнотумда өзгөчө элдерден башкачараак жазылганда коюм. Блокнотторунан бери карачы, Зарылбек байке. Сон. 15 миң кырларыма да коюм. Блокнотуңуздун сырты сүрөт сонун го? Жазып коем кес-кестечи мондай. Канча? Ну-ка. Мен сүйүүдө болгон рахаттуу күндө окуп берем, сен ойлойсуң да? Караңгыда келем, карап сени билем, кайсыл жерден кирем, кантип эми кетем. Таң атканда барам, тартынбастан карайм, таарынбагын жаным, талантымды арнайм. Таарынбагын жаным, токтоп тургундайым, тикке туруп сага, талантымды арнайм. Мындан ары мени унутпастан жүргөн, түн уйкудан калып, мага басып келиң деп коем. Базарлет. Всё, ошака. Мен мурункудай эле жөнөкөй жүрөм негизи, мына эл катары кызыккан, бирок машина айдабайм негизи. Айылдан мен айдабайм болчу экен, негизи Кыргызстан боюнчачы. Өз талантым өзгөчө, бирок эмнеге айдабайм эле түшүнбөйт экен, эмне деп. Анан тиги бир экинчи ырымды да окугам аякачы. Ийиктер жөнүндө да. Шамшын тоосунун бир салмасын айтып чыктым го, мечиттен таңсана деген сыяктуу. Ушактан башталган окуялар болчу. Ийиктерди айтып кетейин, укпасаңар, Сүйдө болгон махабаттан кийин кирин. Молодец, катып чыгып атасың сен да, бир өтүп берсиң да. Мен деп. Рахмат. Өткөндө сонун эмелерди чыгарып аттың да, негизи. Акылмасың сен да бир. Сен да бир тубас талантың бар дегендей. Адыш. Эме? Күн эле өзүмдү Шамшынын тоосунда ушу болуш керек, мен буга да чукуп кетпей калган да. Өтүп кетейинчи, Шамшынын тоо аймагы да. Шамшынын тоо аймагы сонун жер экен, шамалдуу абаз тунук кооз жер экен. Шаркыраган сулар агат кыштыр жайдыр. Карачы бул дүйнөгө жаратканын. Кийиктер төрт туюкта жайнап жатат. Жөн турбай аргас жакта жүрө берет. Жырткычтары жанын койбой жолмалашат. Бир жагынан адамдарым кол салышат деп коюм. Бул кимге? Ошондой сүйдө болгон махабат дегениңиз ушулбу? Бул башка Шамшын тоосуна охотниктер жөнүндө. Охотник. Кийиктер жөнүндө. Негизи азыр аябай сүйүүгө мындай эме болуп жүргөн кези да. Азыр любой нерсе уксам сүйүүгө калып атат да. Охотниктер дагы. Жаман интересный экен, сиз менен алыс жолго чыгыш керек экен, Караганча жеткен түшмөй калса кой. Жеткен. Экөөбүз жаштык кезде ипардан жолукканбыз. Сен да мени күндө карап, аябай жактырып калдың. Жетелешип келе жатып, айылыңа алып кет дедиң. Битке чыдап тургуң дедим. Чыдабастан таштап кеттиң. Андан кийин канча күттүм. Сен коркутуп келбей койдуң. Жолуман адашып калдым. Туура жолду тандабадым. Айсулумсуң сүйгөнүм. Сенсиз жашам өтпөдү. Айлап жылдап эстей берип, жүрөгүмдү оруттуң. Өмүр бою унутпайм. Кайра мага жолукчу. Сенден кийин сага окшогон түгөйүмдү таппадым. Айсулум, сүйүүдөн ооруп жүрөм. Кечиргин жаным мени. Тарынтып алдым мен сени. Күнөөнүн баары өзүмдө. Акыркы жолу мен сенин жашаган жериң билгенде мындай кыйналбайт болчумун. Өмүрдө чогуу сүрмөкпүз деп коюн. Бул обоң керек просто чыга поэзия кылган. Мен аны оң ырдап турайын да, келиңиз. Аракет кылчы. Аракет кыл. Өмүр бою унутпайм, кайра мага. Монса. Экөөбүз жаштык кезде Экөөбүз жаштык кезде кайрадан жолукканбыз. Сен да мени
күндү карап аябай жактырып калдың. Окшошуп атат, окшошуп атат. Мына сиздин нервиңиз окшошуп атат. Жарат. Карачы, Эрлан андаш өзү чыгарып берип атат. Ойлонбой туруп эле обон чыгарып салдым го. Анда жазып берсе эле мен өзүм кайтып коюп туруп да. Мына авторун обон чыгарып Эрландашев өзүм мынакей жазуучу, аткарчу деп. Эме Зарылбек байке эме деп калдыңыз да, Айсулуу депчи. Кутуан Айсулуу. Ал ИПАРда өткөндө майстырчылык топтор ИПАРдан ошо. ИПАРда эмне? 9-жыл болгон окуя да бул. 23 жаш, ал 25 жашта. Олегиңдер, мына көрүңүздөр, жанымда турган машина Жетур Дашинг деген машина. Өзгөчө машина экен. Мындайды биринчи жолу көрүшүм. Биздин тандообуз, сиздердин да тандообуз. Зарылбек байке мына ушул жерден айылына кетет экен. Ал эми биз чисто бул 1000 сом биздин атыбыздан болсун. Жол кере. Рахмат. Главное душада акчага кете берет суу. Главное душада мындай постоянно катышып турат буйрса. Молодец, сендейлер көп болсун, сендер сыйлайм, айрылгандаш кошунам болот. Молодец, өнүң өркүнө берсин, Америка трак айдап, Кыргызстанга чоң салым кошо бер. Канатты болгон шоу менен жайнай берсин, чоң нерселерди алып чыгат элдерди, алып чыгат нерселерди. Молодец, ушундан жаспа. Таанышкан кубанычта мен да, менен таанышкан кубанычта болот буйрса. Ушундай Кыргызстанда түрлүү таланттар чыга берсин, Ишке кийилген да канат, Рахмат сага. Сизге да. Ушундай машина сизге да буйрусун эми, Рахмат, О, сизге сонун жарашат экен. Анда Зарылбек байкени узатып коелу биз. Аман эсен жетип алыңыз эми. Чыгармаларыңызды аткарып жүрөңүз. Кана чыпалак, мол чыпалак да, Бул көсүлөттү койбой. Болду. Мейли, байке. Урматтуу көрүүчүлөр, болушунча биз ушул Жетур Дашингди обзор кылганга аракет кылдык. Эми да көп нерсесин айтат элек. Эгерде сиз чындап ушул машина сыртынан карап, ичинен карап жактыра турган болсоңуз, мына биздин компанияга келе турган болсоңуз, компаниянын адистери сиздерге сонун кылып түшүндүрүп берет. Ал эми убактыңыздар жок болсо, ушул номерлерге чалсаңыздар болот. Ушунча убакыт кетирип биз менен бирге болгонуңуздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн аябай сонун күн өттү. Биздин тандоо Жетур, баарыңыздарга да ушундай жакшы нерсени каалайбыз. Чоң рахмат. Көп айтат эми, силердин тандаганыңар Жетур бирок өзүңөр айдайсыңарбы дейт. Мен Жетур X90 плюс айдайм. Эрлан байке сизчи? Мен дал ушундайдын өңү серийный айдайм. Мына биз Кыргызстандын ичинде 2023-жылкы 0 пробег Жетурлар менен жүрөбүз. Сиздерге да буйрусунчу ушундай машина. Биздин тандообуз Жетур, өзүңө бек тур. Погнали тогда!